Эми эмоция жактан дагы аябай кыйналып кеттим да, анткени идиш жууп атып, жок, мен мону иштеп кеттим, муну жаза коеюн. Же болбосо балдар жаткызып коюп түндө кел отуруп, үргүлөп отуруп компьютерда. Мен бул жакта 20 жыл жашаганыма карабастан мен өзүмдү испанка болуп кеттим, же болбосо каталанка болуп кеттим деп сезбейм. Арбаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей биз Испаниянын Барселона шаарындабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Асыл Рыскулова. Асыл Рыскулова 1983 жылы туулган. 2002 жылы кыргыз-түрк кыздар кесиптик лицейин бүтүргөн. 2005 жылы Барселонадагы Escola de Treball техникумунун администрация бөлүмүн бүтүргөн. Учурда Центр Rebenes Alternatives Cultural Immigrant борборунда испан тили боюнча волонтер мугалим. Асыл айым күнүмдүк оокат ишинен бош убакыт таап калса эле колуна калем алып ыр жазганды жактырат. 2022 жылы Ак кайык ыр жыйнагы Бишкек шаарында жарыкка чыккан. 2023 жылы Орто Азия уламыштары китеби испан жана каталан тилинде өзү жашаган Рубиш шаарында жарык көргөн. Үй бүлөлүү 2 уулдун энеси. Асыл айым, чыгармачылык жөнүндө айтып кеттиңиз, ошол өзүңүздүн чыгармачылык китептериңиз жөнүндө, чыгармаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен былтыр Кудай жалгап Бишкекке барганда могул кичинекей ыр китепче Ак кайык аттуу китепче чыгардым. Бул ыр жыйнагы ымыракай кезимден эле баштап жазган ырларымдын топтолушу да, мындайча айтканда. Анан 20-25ке чейин жазган ырларым. Эми айылда өскөндө баягы уйсап, короо жыйнап, айылдагы жашоо. Анан 20 жыл мурун телевизорубуз деле бар эле, бирок көп телевизорду жакшы көрбөчүмүн. Анан ошол ырларды, китептерди аябай жакшы көрчү элемин да, кичинекей кезимен. Анан эмнегедир өзүм чоң апамдын колунда чоңойгом. Анан эмнегедир ошол ыр жазганда өзүмдү жакшы сезчү элем. Анан ошону менен азыркы убакытка чейин эмнеге чыгарылган жок деп былтыр мени барганда жазуучулар союзунда мени урушушту. Сен бул ырларыңды эмне сен азыркыга чейин чыгарган жоксуң депчи. Мен айттым, мен ойлогом, мен андай деле күчтүү эмесмин. Туурасы акын өзү, мен акынмын деп айтсаң, же болбосо мен ушундаймын деп айтыш бул өтө эле туура эмес го. Анан чоң рахматымды кимге билдиргим келет? Мынакей жазуучулар союзунун төрагасы Нурланбек Калыбеков агай ушу жакшы неме менен тосуп алды да. Сен ушинтип башка мамлекетте өзүңдүн тилиңди унутпай. Ал агай менен негизи 18 жашта жаш акындар уюмунун мүчөсү болуп жүргөндө таанычымын. Ал агайды башка агайлар менен чогуу. Анан менин устатым Нестан Одурова ошол кыргыз тили адабияты эжекебизде таасири көп да. Кыргыз тили адабиятын жакшы көрчүмүн өзүм кичинекей кезимден элечи. Анан кааласаңыздар окуп берейин. Келиңиз, бир ыр саптап. Маселен кайрылуу. Кылымдардан кылымдарды карыткан, эчен деген доорлорду жаңырткан, өчөрүндө кайра жанып кыргызым, улуулугун дүйнөлөргө тааныткан. О улуу журт, түшүрбөгүн баркыңды, бекем сакта салт санаңды, наркыңды, түйүп алып турпагыңды, ата журт, ыйык тутуп келем кыргыз калкымды.
Мен бұл жерде көрдім дағымда Париж, Белем деген ырсаптарыңыз бар екен. Ошолордон деле бір екеуін оқып берсеңіз қанаqa шеде болду? Албетте, албетте. Мисалы Париж жөнүндө ошо Европага жаңы келгенде жазган элем. Париж деп баардыгы жаңы болуп көзүмө жакшы көрүнүп, анан Париж. Алдында көк асмандын, түбүндө мунаранын, турамын сугум артып, чын жырлап салдың мени, өзүм да билбейм неге, кайгыга турам батып. Азыр мен өзүңдөмүн, эңсегем канча ирет, айтчы сен сулуу Париж, бакытка эмне керек? Көп жылдардан бери бул жакта жашап жүрүп, испан тилинде Орто Азия уламыштары деп испанча бир китеп чыгардым. Бул китептер кыскасы Орто Азия уламыштары жомоктор да. Жомоктор. Бул жерде кыска жомоктор, мындай моралдык артында, бул жомоктордун артында моралдуу билдирүүлөр бар да. Бул испан тилинде. Испан жана каталан тилинде чыгардым. Анткени буларды досторума мындай эле айтып берчимин, анткени кичинекей кезимде дагы ошол эле таластан, айылдан мен чоң апам айтып бере эле мага, раматылык чоң апам айтып бере эле. Анан кийин ал кезде радио бар болчу, ошол радиодо кечки саат 4-тө күнүгө жомок айтылчу. Ошол радиону коюп алып көп укчумун да. Анан ошол тилге, адабиятка болгон сүйүүм, бул жактан досторума айтып берсем, айтып калыштабы, асыл бизге ушул эмелериңди китеп кылып чыгарып бербейсиңби депчи. Анан мен оюма акыркы ошо 5 жылдардан бери айтып келатышты да. Анан жок, кое туруңуздар, мен баягы биринчи эсиме келди, ыр китептерим бар да, алар биринчи орунда чаң басып калышты. Ал ырларым биринчи ошол ырларымды чыгарайын деп Кыргызстанга барып, негизи 6 ай 1 жыл ичинде чыгат экен. Ошол устатымдын, Жазуучулар союзунун дестеги немеси менен, жардам менен эрте эле чыгарып беришти да. Жардам беришти. Анан кийин муну бүткөндөн кийин бул Орто Азия уламыштары испан жана каталан тилинде бул жылы июнь айында чыгардык. Жолдошум ошо спонсор болуп, өзүбүз спонсор болуп чыгардык. Мисалы La verdad absoluta. Бул уламыштын аты. La verdad absoluta. Un día el maestro Nikeda les dijo a sus discípulos: no existe una verdad absoluta en el mundo. Uno de ellos preguntó: ¿y es esto absoluto? Por supuesto que no, sonrió el maestro. Кыргызчасына которгонда. Кыргызчасы абсолюттук же болбосо толук чындык. Бир күнү Никеда аттуу устат шакирттерине мындай дейт: дүйнөдө абсолюттук чындык жок. Анан алардын бир шакирти мынтип сурады: устатым, сиз айтып жаткан нерсе бул толук чындыкпы? Албетте жок, деп жылмайып жооп берет. Ал эми ким өзгөрүшү керек? Окуучуларын тынымсыз сынап жүргөн бир устат шакиртине мынтип айтат: эгер кемчиликсизди издесең, башкаларды эмес, өзүңдү өзгөртүүгө умтул. Бүткүл жерди килемдегенден көрө бут кийим кийүү оңоюраак. Көрдүңүзбү? Моралдык билдирүүлөрдү артында ойлонуу үчүн да, биздин ошол ойлонушубуз үчүн. Анан бул жакта көрдүңүзбү, Европада кандай десем, чыгармачылыкка абдан жакшы көңүл бурушат да, чыгармачылыкка, музыка болобу, же болбосо кол өнөр болобу, жазуу болобу жакшы көрүшөт да. Анан
мен муну досторума айтып бергенде ошо досторум айтып калышты, бизге чыгарып бер, китеп чыгарып бер. Анан айттым, жардам бересиңерби? Бул китепти чыгаруунун өзү мен андай кыйын жазуучу эмесмин. Бул любительский, неме десем, эми буйруса көрөсүң да депчи. Анан кийин Кудай жалгап ошол быйыл ишке ашты. Ушул эң чоң менин аял заты катары чындыгында баягы үй бүлөлүү болгондо, балдарың болгондо оңой эмес да, чыгармачылык иш. Анткени күнүмдүк жашоодо айта кеткендей жумуш менен, үй менен, бала бакыра менен алек болуп, анан дагы чыгармачылык иштерге өзүңдү эметиш бир аз кыйыныраак. Бирок Кудай жалгап мынакей 10 жылдан бери ошол келип которуп, ошолорду кыргыз тилинен, эң башкысы көбүнчөсү кыргыз тилинен, бирок орусча дагы ушул немелер бар да, биздин Кыргызстанда орусчасы да бар, түркчө да бар. Мисалы үчүн биздин мындайча айтканда апендинин жомоктору деген, апендинин жомоктору да буларчы. Барселонада, негизи эле Испанияда ушундайларга катышып көрдүңүз беле? Чыгармачылык кишилер ушундай презентация кылып, китептерин баары поэзия немелерин, кечелерин катыштым, бирок мындай неме эмес да, жарышуу неме эмес. Ошолорду бир дос кызым өткөндө асыл ушундай бир поэзия кечесинде мындай приздер бар экен, ушундай катышып көрбөйсүңбү дейт. Анан кое тур дедим, анткени могул буларды ишке ашырыш өтө эле кыйын болду. Баягы айтып атпаймынбы, физикалык жактан эмес, неме жактан дагы, эмоция жактан дагы аябай кыйналып кеттим да. Анткени идиш жуатып, жок, мен мону эстеп кеттим, муну жаза коеюн. Же болбосо балдар жаткызып коюп түндө кел отуруп, үргүлөп отуруп компьютерда, ошентип, же болбосо балдарды кичүү балам музыка мектебине алып барам, улуу баламды неме керамикага алып барам. Алар керамикада болгону мен китептер жазып атып, анан кийин көп убакыттын ичинде ишке ашырылды да. Анан досума айттым, кое тур дедим, буйруса азыр убакыт өтсө дагы уламыштарды дагы которуп, дагы мындан артык да иштей бергенге ниетим бар да. Ырлар менен жашаган Барселонадагы акын кызыбыз кыргыз тили үчүн күйүп пышкан инсандардын катарында. Мен бул жакта 20 жыл жашаганыма карабастан мен өзүмдү испанка болуп кеттим, же болбосо каталанка болуп кеттим деп сезбейм. Ооба, тилди жакшы үйрөндүм, Кудайга шүгүр. Оңой болгон жок. Окуп, иштеп, ал деле оңой болгон жок. Кыргызстанга эмнеге барбай калдык? Ал өзүнчө маселе, бирок азыркы айтып аткан нерседе баягы аял киши бир эмеге келгенде ойлонот экенсиң да, ой, бул кандай, эми мен бул жактын жаранымынбы, же кыргыз эмесмин, же каталан эмесмин, кандай чолуп калат депчи. Анан эми буйрук болгондон кийин бул биринчи өзүңдүн буйругуңду өзүң кабыл аласың да. Мынакей мен жашоом Кудайга шүгүр, башка улутка чыктым, туура, ал туура, бирок башка улуттун жараны болуп өлкөмдү сатып кеттим деген жокмун. Мисалычы, анан дагы бизде айтышат, былтыр ойлондум, балким жаш өткөн сайын көбүрөөк ойлонобузбу билбейм. Башка элде султан болгончо өз элиңде култан бол депчи. Бул дагы бир эң сонун чоң айтылган нерсе экен да. Анан туура мындай карасаң, Кыргызстандан баягы Кыргызстандан эмес, кайрадан эле дагы көп эле башка мамлекеттен калып калган эркектер жок. Көптөр аялдарыбыз да, көп эркектер, мисалы үчүн мен бир японский компанияда иштедим. Көп япондар айтышат, ой, биз деген мамлекетибизге барабыз депчи. Анан эмнеге өз мамлекетиңерге барасыңар? Анткени өзүбүздүн динибиз, өзүбүздүн тилибиз депчи. Анан эмне үчүн калып калдык? Бул саясий иштер үчүн да, саясий маселелер үчүн. Кыргызстанда мисалы үчүн 20 жыл азыр балким бир аз өзгөргөндүр, бирок
иш маселеси 20 жыл мурун кеткенде жанагындай эмелер демонстрациялар болуп, мамлекетте тигинтип, анан тигил достон, бул достон сурайсың, барасыңарбы Кыргызстанга, кетесиңерби, же калып каласыңарбы ушу Турцияда, мисалы үчүн түрк лицейинде окуган кыздарыбыздын көбү Турцияда, же болбосо Америкага кетишкен кыздарыбыз бар. Анан жок, эмнеге барабыз, же ишибиз жок болсо, же деп ошондой маселелер үчүн көп жаштар чыгып кетти да. Анан мен ишенемин, анан дагы жашоодон Кудайдан тиленем, Кыргызстан жакшы бир дүйнө жүзүнө таанылбасак дагы, балким ошол Орто Азиянын жакшы мамлекеттеринин бири болот деп ишеничим чоң. Ошол келе жаткан жаштарга менин кайрылуум, тилибизди барктай билели, башка жака кетип калсак, жашап кетсек дагы бул унутуп калуу эмес. Албетте, мисалы үчүн мага каталандардын эмнеси жагат, булар деген 6 миллион адам өздөрүнүн тилин ушундай баркташат. Мен ушуга чейин карап суктанам да. Өздөрү кичинекей калк, 6 миллион, анан кантип баркташат. Мисалы үчүн, эгерде сен иностранец болсоң, башка мамлекеттен келсең, анан каталан тилинде окусаң, же университетте, же техникумда, институтта, кайсыл жакта окусаң дагы неме берет да, скидка берет. 20%, 30%. Тил окуйм десең арзаныраак, бизнес кылам деп, анан бирок бизнесиңден, мисалы үчүн, ошол эле кичинекей эле жанагы реклама немелерди каталан тилинде жазсаң, дагы плюс. Чет мамлекеттен болуп, бирок каталан тилин жакшы билип, анан мамлекеттик жумушка кирем десең, биринчи сени алышат да. Анткени эмнеге чет мамлекеттик адам каталан тилин окуп атат деп өздөрүнүн тилине, анан көп нерселер арзан. Мисалы үчүн, жана айта кеткендей скидкалар, тилин билсең арзандатыш беришет да. Аны айтасың депчи. Же болбосо мисалы үчүн кино чыгарганда, кинолор, китептер каталан тилинде болсо жардам беришет. Мамлекеттик жардам. Мисалы үчүн, качан 10 жыл мурунбу мен биздин тайкебиз жана Боз салкын деген китеп келип кеткен киночу. Бирок деген кайсыл тилде, француз тилинде субтитрлар мененчи. Анан мен айткам, тайке, мен которбойм ошону. Мен которуп берейин кыргызча, ошону эме кылалык, реклама кылалык десем, сөз болуп айтып калган. Сен убактыңды кетирип, сага эч ким төлөп бербейт ал акчаны. Сен жазасаң, кааласаң жаза. Бирок сен аны кимге жазайсың? Дегенден мен анан деп унчукпай калгам да. Бирок ошондой маселелер, мисалы үчүн, каталан тилинде эгерде кайсыл бир кино болбосун, каталан тилинде чыгарсаң, скидка, жардамдар бар да. Муну эмнеге айтып атам? Кыргыз тилинде бизде ошондой бир даражага келсек экен, Кудай буйруп, ошондой бир, мисалы үчүн, жанагы Google'да переводчиктерде кыргыз тилин карасаң, жок. Мисалы үчүнчү, азыр Google'да чыгып калыптыр кыргыз тили. Бирок деген дагы бир компанияда иштегенде, немеде, HP. Ошол бир компанияда иштеп жүргөндө, жанагы эле компьютердин немелери бар го, принтерлердин ошол эмелерин жазачык да, дизайн немелерин жазаган. Ошондо баардык тилдерден карасам, кыргыз тили жок, бирок казак тилинде жазылуу да. Анан Казакстандан, мисалы үчүн, ошол компанияны айтып атышат. Бул сөзсүз түрдө казак тилинде болуш керек. Мен ошол жардам берчимин да, ошол орус тилинде, казак тилинде мындай эле карап немелерин, дизайндары жакшыбы депчи. Анан карап алып, ой, казак тилинде бар, кыргыз тилинде жок. Эмнеге деп ошентип сурасам, билем ошол немем шефим айтып калды эле да. Эгерде казак тилинде болбосо, эч бир Советский Союздун эмелерине, мамлекеттерине сата албайбыз принтерлерди. Казак тилинде болбосо, анткени Казакстан деген акча төлөгөн да.
эгерде принтерлер мейли Өзбекстанга киреби, мейли Азербайжанга киреби, казак тилинде болбосо, ошол зонада сата албайт да принтерлердичи. Биз кыргыз тилибизди сактайбыз десек, көп тамчы болушубуз керек. Ал бир эле адам, жеке адам, мен кыргыз үчүн, кыргыз тили үчүн десеңиз, мен дагы ошентип ойлойм, бирок эки адамдын күчү ал анча эмес. Ага жете албайбыз. Ошон үчүн канчалык көпчүлүк, ошон үчүн сиз мынакей радио телевидениянын жетекчиси экенсиз, ошондой Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр болуп кыргыз тилине салым кошкон адамдардан деп ишенемин, сизди дагы. Ошон үчүн монтип каражаттанып, монтип иш кылып жүрөсүздөр, туурабы? Ондай жакшы иштерден кылып жүрөсүздөр. Андыктан дагы бир жолу айта кетчүм, ошол кыргыз тили өнүгөт, өсөт деген ишеничим чоң. Ак кайык, аппак желек, адамга бакыт керек, жыл бастыралга желексиз кайык, үмүтсүз мен да канатым жайып, ак кайык сымал жыл басам керек, ак кайык, аппак желек, мага да тынчтык керек, болбосун согуш, болбосун апат, бул өмүр белек, жашагым келет. Кара түн баскан, болбосун асман, жерене сыздап, кызыл кан аккан, жоголсун согуш, оңбосун согуш, кайталанба тарых, майдаланба адам, ак кайык, аппак желек, дүйнөгө тынчтык керек. Ак деңиз, дүйнөнү саякаттап кыдырсам да, таппасмын сага теңдеш кооздукту, мен сенден узап барам, кыйылсам да, түбөлүк бир туталы биз достукту. Кызарып күн илеби баткан кезде, шарпылдайт ак толкундар жээгиңде, өзүңдөн алтын сырлар ташкан кезде, дилиңди туюп турдум дээримде, оролуп көңүлүмө түнөк болдуң, сырдашым, кучагың кең, жая билген, өзүңдөй мен даганан ташып толдум, арылып көңүлдөгү толгон кирден. Ак деңиз, жан дүйнөмө кирип алдың, жүрөсүң кайда болсом, мени менен, сенден соң мен жашоону сүйүп калдым. Сен менин ак досумсуң, теңир берген. Урматтуу Асылайым, бүгүнкү биздин көрсөтүүгө катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Барселонадагы мекендештер долбооруну ийгиликтүү өттү деп ойлойм, жана биздин көрөрмандарга кызыктуу, пайдалуу болот деп. Анан биздин компаниянын атынан ушул биздин кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат сиздерге, ушинтип бизди келип батайын, биздин жашообузга кызыгып, бизди татканыңыздарга сиздерге рахмат. Кудай буйрук, мамлекеттик жардамдар болот деген ишеничтемин. Рахмат.